Касмалы Бектенов. Куйручук. Айып кимде? Илгери бир кездерде Кетмен төбөдөн Керимбай манап, Жумгалдагы Көкүнбай манапка атайы ашуу ашып, таш басып, 20 кишисин ээрчитип конокко келеткен. Көкүнбай кадырлуу мейманын астарлап тосуп алат да, ага атайлап боз үйдү келиштире жасатып, килемдерди жайдырып, алдына катар-катар шайыр журкандарды төшөтүп, башына мамык куш жазыктарды койдуруп, аттарына керме тартып байлатып, чоң шан-шөкөт менен барктап күтүп алат. Көкүнбай атайы алыстан арзып келген Керимбайга арнап, кысыр эмди тай сойдуруп, семиз койду куйкалатып бүлүнө баштайт. Айылдан очорок 6 канат ак үйдө Керимбай болуш көзү көктү карап чалкалап, самор чай ичип, арак-шараптан кылкылдатып чиренип жатат. Элден жыйналган чыгым, сулуу кыздар, күлүк аттар, кыран шумкар жөнүндө жаактарын жанышып бабыраша кеп урушат. Жумурунун башы ысып, жүрөгү күйүп, делебеси козголгон Керимбайдын тамаша уккусу келип Көкүнбайга: "Көкө, бизге эрмек болчу каңкылдаган ырчыларың, же күлдүрүп көңүл ачуучу куудул судулдарың болсо келсин. Зээриктим" дептир Керимбай. "Караштырып көрөйүнчү, сиздер отура бериңиздер" дейт да Көкүнбай эт бышырып жаткан малайлардын жанына келип, эки бөйрөгүн таянып турса, кемегенин жанында карала торала болуп казан кармашып жүргөн Куйручукту көрөт. "Ой урган, тиги конокторго барып, аркы-берки жоруктарыңды айтып бермек бол." Макул таксыр." "Ой кем жаман, оозуңа келгенди оттобой, мындай дурустап эрмек болсоң, Кетмен төбөдөн чыккан Керимбайга мени уятка калтырба. Бар эми" дептир Көкүнбай. Таксыр колумдан келген өнөрүмдү андай кишилерден аямак билем. Жаагыңды жанып, эбиребей бас дейм. Мына азыр барайын. Байым, сиз жаагыңы жаныба дедиңиз. Аларга барып мен сүйлөбөй эле онтолой берейинби? Деп сурайт Куйручук андан. "Ол да Кудай урган-ай, ушу сен бир балээни баштап мени уят кылбагай элең. Эзелде унуткус жоруктарыңан Керимбайга баштагын. Таксыр, анан бай эле ошентпейсизби? Мына эми тамашаны көрүп алыңыз. Мен кийинчерээк барармын" деп Көкүнбай үйүнө кирет. Куйручук кандайча баштары жөнүндө бир пас ойлонот да, анан айылдан оолак тигилген үйдөгү конокторду көздөй баратып, жакындаганда кузгун болуп куркулдап, саал бара түшүп бүркүтчө шаңшыйт. Үйгө жакындаганда балача чыңырып ыйлап, кайра чоң кишиче каткырып калат. Аны Керимбай угат да бир жигитине: "Ой, бу сыртта эмне болуп жатат? Карачы" деп эшикке бирөөнү чыгарыптыр. Ал киши эшикке чыгып эки жакты караса, көзүнө түк эчтеке көрүнбөптүр. Ал кайра үйгө кирип: "Таксыр, бир киши келатат, андан башка такыр эчтеке көрүнбөйт" дейт. Керимбай ичинен аң-таң калат. Аңча салам айтып жанакы келаткан киши келет. Үйдөгүлөр анын Куйручук экенин билишпептир. Кукең шашпай уука кыдырата кыстарылуу турган суу жолукту, коломтодогу жез кумганды колго алат да, коноктордун башынан аягына дейре суу куюп дасторкон жаят. Коноктор бычактарын колдоруна кармашып, азыр эт тартылат дешип күтүп калышат. Куйручук конокторду жайлап коюп, шек билгизбей акырын чыгып, Көкүнбайга көрүнбөй аттанып, кырга чыгып абайлап турат. Керимбай бычагын колуна кармап, качан табак тартылат деп зарыгып отура берип жатайт. Эттен дайын жок. Ал: "Мени Көкүнбай шылдың кылабы? Бул кандай жорго? Атайы алыстан келсем, мени чакырып, урган иттей кылганы кандай? Бирөөң барып ага айткыла" деп Керимбай ыза болду. Керимбайдан бир киши жүгүргөн бойдон Көкүнбайга барып: "Таксыр, сизди Керимбай келип кетсин деди эле" десе, Көкүнбай алаканын шак чаап, ичинен:
Баягы Кудай урган бир балени баштаган го, деп энтеңдеп Керимбайдын үстүнө келсе, дастаркан жайылуу, баары жалаңдап жарылып өлчүдөй бычактарын колдоруна кармашып отурушкан. Көкүмбай, бу кандай шылдың кылганың? Атайы үйүңө келсе, тең албай кордогонуң кандай? Жигиттер, тарткыла атты, кетем, деп Керимбайдын калчылдап ачуусу келет. Баягы ит кылган экен. Сени үйүңө конбойм, кетем. Коюңуз, ушунда бир Кудай төбөңдөн ургур бар эле. Ошол бүлдүргөн тура. Жок, муну сен атайлап эле мени элге журтка шылдыңга калтырганы ушинтирдиң. Сенин жүзүң курусун. Кетем. Тарт атымды, деп Керимбай жаа бербей кетмек болуп жулунуп үйдөн чыгат. Көкүмбайдын такыр айласы кеткенинен өзүнүн үзөңгүлөш манабы Курманга киши чаптырат. Койручукту издетип такыр таппай айласы кетип тим болот. Ага катуу таарынып, жигиттердин көзүнчө шагы сынып, ыза болгон Керимбай аттана берерде атын кара тереге түшүргөн бойдон Курман келет. Куке, Керимбай мага таарынып кеткен жатат. Баягы каргыш тийген куйручук коноктордон кулатып кетти, дейт Көкүмбай. Курман ортого түшүп, араңдан зорго Керимбайды кетирбей аттан түшүрүп кайра үйгө киргизет. Көкүмбай ардактуу меймандын астына ат жетелеп келип тартып, үстүнө нооту чепкен жаап, айыпка жыгылып араң Керимбайдын таарынчысын жазат. Манаптарды бири-бири менен кармаштырып коюп, куйручук тамашага батып кырда жүрсө, Көкүмбайдын бөр калтысе баш алган, кошомотко койсойгон жигиттери куйручукту кармап барышат. Ой ит, бул эмнең? Азиз мейманга мени уяткардың. Муну көзмө көрсөтпөй жоготкула, деп Көкүмбай каарланат. Анда куйручук: таксыр, бир ооз сөзгө конок бериңиз, дейт. Жогол дейм. Дартын айтсын угалы, дешет ал жердегилер. Таксыр, чындыкка келишеличи. Сиз өзүңүз башта дедиңиз. Мен баштадым. Барып жайлап сал, дедиңиз. Мен мына эмесе деп жайлап койдум. Керимбай мырза өзү деле калыстыгын айтып койсун. Кагылайын журт, меники туурабы же мунуку туурабы? Айтсаңар боло. Айып кимде? Жарданып тургандар анын таамай таап айтканына ыраазы болушуп каткырышат. Көкүмбай сөзгө жыгылып, тизесин кучактап отуруп калыптыр.